Гел бийкеч биз менен чогуу бийлечти анан өзгөчө экен бул. Кичке ушунчукта го. Негизи бул жерде Добур менен Руслан бийге даярданбай келишкен окшойт, анан режиссер давай билегиле деди да, анан минтип башташты да. Билебейсиңер, эмне турасыңар да? Жакшы, биз программабызды улантабыз, бизге студиябызга бийге дейм го, келген конокторубуз бар, тааныштыралы. Бизге өзгөчө гүлдөрдү жасап берген биздин кол өнөрчүлөр келди. Бизге эже сиңди Рано Ташиева жана Дүнүязада Ташиева келди. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? А дегенде эле сиздин атыңыз жөнүндө бир аз кеп кылалы. Кантип коюлган? Дүнүязада биринчи ирет угатабыз. Ким койгон? Ким койгон? Тайнем көрүп койгон. Бул мурун ушундай бир айым болуптур, аябай билгилүү, намустуу, катуу, анан менин да кызым ушундай болсун деп Дүнүязада койгон экен. Рано деп сиздики деле өзгөчө экен. Сиздикин ким койгон? Меникин чоң энем койгон. Меники да өзгөчө, көбү толук атың кандай деп сурап калышат. Анан кийин мен дагы күлүп кайра Рано деп калам да. Мага да аябай жагат өзүмдүн атым. Чоң энеси Ранога атын койгондон кийин анан тайнеси мен да андан калып калбайм деп анан кайра өзгөчө ат койгон окшойт да. Жакшы, бизге өзгөчө бүгүн гүл жасап берген келдиңиздер, бизге баягы кагаздардан, тактап айтканда гофра кагазынан, Анан баягы азыркы учурда өзгөчө бир популярдуу болуп атат ушул гүлдөр. Себеби дегенде баягы мисалы жандуу гүл берсең солуп калат, ал эми буну берсең оригиналдуу, анан көңүлдү дагы көтөрөт, анан үйдү кооздогоңу дагы коюп койсо болот, Муну качан биз азыр баштай берсеңиз болот жасап. Бизге ушул жерден көрсөтүп бергенге аракет кылыңыз, анан жасап атып эле сүйлөшө беребиз, Алгач жасалышын көрсөтүп берейин сиздерге. Булар деген буну алгач биринчи жолу мен апама өзүм апама белекке жасаганмын. Кийин эле ойдо жок жерден эле ушундай кичинекей чакан бизнеске айлантып алдык. Азыр ушинтип кесип алабыз. Узундугу 60 сантиметр болуш керек. Мен уже көнүп калганмын көз өлчөм менен эле. Гофра кагазын сатып алуу оңой эле, Ооба. алсак болот, же буйртма менен алып келдиребизби башка жактан? Жок, бардыгы эле дүкөндөрдө сатылат. Гүл саткан дүкөндөрдө сатылат. Көптөгөн жерден тапсаңыздар болот. Эми Дүнүязада эжеңизден үйрөнгөнсүз да, Ооба. Эжени көрүп сиңдесет деген ушул да, Сиз бат эле үйрөнүп алдыңызбы? Бир аз кыйын болду. Буну аябай жеңил көрүнөт бул биринчи караганда. Оңой эле го дегендейби? Ошондой, мен дагы ошондой деп ойлогом. Оңой эле экен, бул эжем жасаса мен деле жасай алам деп. Бирок бир аз кыйынчылыгы бар экен. Мындай ушинтип алабыз. 60 сантиметр узундугу туурасы деген где-то 7 сантиметр кылсак болот. Анан деген монтип акырын бүктөп баштайбыз. Конфетти орогондой эле, монтип күчүбүз менен. Ар бир орогон сайын, Ар бир орогон сайын бырыштырып турат экенбиз, Бырыштырып, бул кагаз эмнеси менен өзгөчөлөнөт, өзү эле чоюлуп турат, айрылбайт. Жок, айрылып кетиши мүмкүн. Катуу басып алсаңыздар, акырындык менен. Гүлдү мына ушинтип жасай берет экенбиз. Ал эми үстүндө мына берекем, анан выходи за меня деген сонун сөздөр турат да. Буларды кантип жасайбыз? Буларды буйрутма менен башка бирөөлөрдөн алабыз, өзүбүз жасайбыз. Бизге кандай суранса, биздин клиенттерибиз. Эмне деген сөз берсе мейли. Берекем деп мамасына берет, апаларына. Жаным апам, алтыным деп ар түрлүү жазуулар. Аларды бүгүн унутуп коюп турбуз. Ала келели деп. Выходи за меня деген окumuş экен, Бул жанагы оригинальный болот да. Жүрөгүм жаралайын деп анан кийин ушундай келип өзгөчө бир сюрприз жасаганда гүл менен кошо, шакек менен кошо ушуну алып келет окшойт да. Мынакей мондай кооз бир түрдө болуп калат. Анан кийин мынакей бул жагын уже мен сиңдим мага жардам берет. Калган сен жасайсың. Биз бат-баттан жазыш үчүн ушундай чогуу ынтымак иштейбиз десек болот. Бир мисалы ушул баягы сыртындагы коробкасы менен турбайбы? Канча убакытта жасалып өтөт? Ар кандай көлөмүнө караштуу. Кээде бизге 100 101 заказ кылып калышат. Аларга көп эле убакыт кетет. Анан
заранее айтып койгонбуз, 2 күн мурда заказ кылсаңыздар буюрса жетишебиз деп. Сиз бизнесте калбадыңызбы? Демек, бардык убактыңыздарды сиңдиңиздер экөөңүздөр ушуга бөлөсүздөр, э? Же бул жөн гана хобби сыяктуубу? Хобби тарап десек болот. Биз деген окуйбуз. Мен 4-курстамын. Чыгыш университетинде. Кесибиңиз ким болосуз буюрса келе жатса? Филология, арабский язык. Котормочу боломун. Тилчи десек болот. Сиңдим болсо, кайсы жакта окуйсуң? Буфет окудум. Айтчы да кой. Буфет, Бишкекский финансово-экономический техникумда бухгалтер, эсепчи болуп. Эсепчи. Кийин буюрса ошол гүлдөрдүн жардамы менен балким дагы бир башка коз нерселер жасап баштаганда бухгалтер даяр экен, э? Ооба. Ал эми булардын баасы канча турат? Балары ар кандай, количество санына карай, ичинде канча мисал карасак, могул бир аз кыйыныраак жазалат, көп убакыт кетет десек болот. Ошондуктан булар балары 500 сомдон жогору. Эң кичинекей гүлүңүз турат, могу кара. Булар 300 сом. 300 сом, э? Бери четтеги роза жакта мага чоң кыпкызыл сонун экен. Ооба, бул өзгөчө азыркы убакта популярдуу десек болот. Бул коробкасы эле кымбат турат. Ошондуктан биздики булар деген 1000 сом, 1000ден өйдө кете берет да. Булардын өлөмү ар кандай болот. 5 түрү бар. Эң чоңуна 50 штуктай батат гүлдөр. Ама кутучаларды өзүңүздөр ушул боюнча жазуулар менен сатып аласыздарбы же ал жазууларды дагы түшүрөсүздөр алып? Кутучалар жок, ар түрдүү болот негизи. Бизге өзүбүздүн табитибизге дейби, вкуска карап заказ кылып, өзүбүз тандап алабыз. Жөнөкөй эле мондай бантиктери менен десек, алар эң эле жөнөкөй кутучалар. Буларды базардан сатып алсак болот. Ал эми десе бул башкача түрлөрүн биз башка жерлерден заказ кылып алабыз. Жакшы, мына ошол гүлдөрдү жасагандан сырткары эжесинде дагы эмне өнөрлөрү бар болот экен? Отуруп алып, ырдап жасабайсыздарбы? Жок, ырга жокпуз. Жөн сүйлөп да коесуз. Жөн эле сүйлөп, ооба. Эң негизгиси ушул сиңдим мага жардам берип, көп жагынан мага жардамы тиет. Оң колум десем болот. Заказдарды жеткирип, өз адресине жеткирип болсо. Жеткирүү дагы бар сиздерде, э? Туура эле. Сиңдиме чала калам, сабактан качан бошойсуң? Жеткирип келе калды, э? Бүгүн жеткире аласыңбы деп, ушинтип чалышып экөөбүз чогуу иштешебиз. Динозада сиз айтсаңыз. Акчасын кандай бөлүшөбүз, ошону суралайчы. Акчасын биз чогуу эле бир кассабыз бар. Чогуу топтойбуз. Мен могу шоколад алып жеп Бир нерсеге. Ара чөйрөдө болуп калат. Диноза, сиз айтсаңыз, бул нерсе сизге кызыктуубу же балким жөн гана эжеме жардам берейин деп? Жок, коркутабы, ушу коркутуп эле жасап атасызбы? Жок. Кызыктуу. Кызыктуу, мага да аябай жагат. Буну үйрөнүүгө аябай көп аракет жасаганмын. Эжемден болбой баратса дагы эжем жок кылып көр, дагы болот. Эме кылбайлы дагы жасап көр деп көп эме кылган, анан үйрөткөн. Өзүм деле кызыгам. Күндө заказ болуп калса экен деп күтүп эле отурам. Доставкаларды дагы жеткиргенге аракет кылам көбүнчө. Бирок мунун баардыгы окуудан тышкары, окуубузду дагы таштабайбыз. Анан айтсаңыздар, мындай сыр болбосо, бир айда ушул кичинекей чакан бизнес менен, хоббиңиздер менен канча акча тапса болот? Ар түрдүү. Биз деген ачылганыбызга 3 айдан ашык болуп калды. Тапкан каражатыбызга эмне алганга жетиштик. Көп деле эмес, бирок деген бирме бирчи десек болот. Эмгеги чоң. Ошондо берекелүү десек болот. Бир машина алдым да коесуз. Машинага жана жетише элекмин. Бирок келечекте көптөгөн ниеттерим бар. Ошол ниеттерими ишке ашат деген оюмдамын. Кайсы жактан үйрөнүпсүздөр эле? Азыр эми баягы интернеттен көбү үйрөнүп атат. Ошол эле социалдык тармактардан Эжеден көргөмүн. Анан мага аябай жаккан, өтө оригиналдуу, ушундай белек болот го деп мамамды ойлодум. Мамама белек кылгым келди. Анан 3-курска чейин ойлонуп жүрө бердим. Качан кылат экенмин деп.
кечке эртең деп жүрө берип, анан экзамен учурунда аябай эле апама ушундай белек кылгым келип, эмне экзамендер болуп аткан. Экзамен болуп аткан, анан кийин эч нерсени жетишем буюрса деп туруп барганмын. Базарга барып, керектүү буюмдардын баарын сатып, көрсө аябай кымбат алып алган экенмин. Ал учурда билген эмесмин да буларды. Жакшы жерлерин таап алдым. Андан кийин секреттерин ачып алдык десек болот. Анан кийин университетте апама көрсөтпөй, жасап, даже YouTube'дан карасак болот да бул нерсени. Бирок ошого дагы ойлонуп жетпептир да мен. Эже көрсөтүп берем деген менен чогулган эже. Убактысы жетпей калып, анан мен өзүм жасап көрөйүн деп эттеп окшоштурганга аракет кылдым. Баарын сатып алып эле билчүдөй университетиме келип алып уже азыр кылам деп монтип күчтөнүп отурсам, окшошпойт. Анан кийин эмне кылам деп отура бердим университетте кечке чейин сабак аткармыш болуп. Апам жазат, келетасыңбы, каяктасың? Жок, анан аракеттен болот экен көп нерсе. Мен ошентип бир күндөй отуруп үйрөндүм. 1-2 гүлүм аябай сулуу эмес болду. Ал гүлдөрүм дагы эле үйдө турат. Анан кийин эртеси уже башкача өзгөрүлдү. Колум көндү десек болот. Бул гүлгө баары эле сиз деле кыла аласыз. Бул оңой эле гүлдөр. Жөн гана аракет кылыш, кызыгуу аракет кылыш керек экен. Анан 3 күндүн ичинде бир чоң букетти апама белекке жасадым. Мондай жазууларды гүл саткан дүкөндөрдөн таап, өзүм ойлонуп ошонун баарын бердим. Апам аябай сүйүндү. Койчай, сен жазадыңбы деп аябай эметишти. Анан кийин апама аябай эле жакты. Ооба. Өзүн жасаган балуу болот экен. Анан кийин эртеси эле ушинтип башкаларга дагы ушундай жакшы белектерди тартууласак кандай болот деп эле барып сатып алып, баарын жасап, сүрөттөрүн жазашым керек, интернетке салышым керек деп Instagram баракчабызды ачтык. Анан кийин эле ошентип кеттик. Андактан буйртмалар түшө баштады. Буйртмалар түштү. Канча гүл жасалып калды азыр? Азыр 5-6-6-сыз кетет атат. Бакыл экен. Байкап атасызбы? Мен колунун жөндөмдүүлүгү биз менен сүйлөшүү эле монтип отурат. Кадимкидей эле жөн эле баягы семишке чаккан. Караганда жок. Чарчап калсам ушинтип окуудан келип алып, ушинтип бирдемкени ойлоп, или сабактар жаттамыш болуп, ушинтип жазап кое беремин. Кызыктуу болсо, эки нерсени бир учурда кылса болот экен. Сабак жасай ошол. Ошондой. Жакшы. Бул өнөрчүлүк балким сиздерге үй бүлөңүздөрдөн, атаңыздардан, апаңыздардан калгандар, балким алардын дагы бир нерсени жасай мен коюп апам ататтары. кол өнөрчү десек болот. Сайма сайып, кичинекейимде көрчүмүн. Бирок азыр кылбайт. Ага менин мындай эме кызыгым жок болуп калды. Башка нерселер кылышым керек деп анча эле эметпейт да. Бизге үйрөткөн эмес, мен да көрбөй калганмын. Үйрөтүңүз, мама, кылсаңыз, мындай необычный бирдемке чыгарсак болот десем, унабады. Дүйнөзүдө сиз айтыңызчы, эжеңизден дагы эмнелерди үйрөнөсүз? Кандай? Эжеңизден дагы эмнелерди үйрөнөсүз? Балким гүл жасагандан сырткары дагы үйрөнгөн нерселер бар. Көп эле нерсени үйрөнөм. Эжекем болгондуктан кичинекей кезинен эле мени аябай жакшы карайт. Көбүнчөсү эжем мени чоңойткон десем болот. Ортоңуздарда канча жаш айырма бар? 1 жаш эле. Достой болуп чоңойгонсуздар, курбулардай болуп. Көбүнчөсү мамам жумушта болгондо эжем карап, эжем үйрөтүп, эжем мондай кыл, тигиндей кыл деп кеңештерим көп эжемден алам. Көп учурда өзүмдүн көйгөйлөрүм болсо дагы апама барбайм, эжеме келем. Эжемден айтып, сурап, анан кийин ошондой кылам. Канча бир туугансыздар? 3 бир тууган. 3 бир тууган, Дагы кызбы, уулу? Байкебиз бар. Эң улуу. Эң күчүсү. Бул мен ойлойм Айкере, мисалы студент кыздарга өзгөчө кеңеш болуп атат азыр, жок болбойт атат, анан ата энемден акча сурашым керек, анан акча табышым керек дегенде эле дароо ушундай мисалы аракет кылсаңар берекет болот деп студенттерге көптөгөн айтып кетет элек. Аракет кылып, көптөгөн ар тармактуу болууга чакырмакмын. Анткени адамдын колунан көп нерсе келет. Көрсөк ар кандай ар түрлүү таң калыштуу нерселерди жасашат.
Анан кийин аракетиңерди ишке ашыргыла демекчимин. Ооба. Бизде убакыт дагы бир аз соңуна чыгып атат, ошондуктан келиңиздер азыр 2 гүл кылып ошо менен жыйынтыктайлы. Анан жалпысынан ошо сиз бүктөлгөн гүл, балким агынан да бирөөнү кошуп коесуз, анан ошо менен жыйынтыктайлы. Жана кээде көпчүлүк жерлердин интернет баракчаларынан же тааныштарыбыздан көрүп калабыз го. Баардыгы кызыл гүл, анан ортосуна бир ак гүлдү өрүп, эмнеге ак гүлдү өрдүң десе, жалгыз башкасынын баары окшосоң жалгыз сенсиң деп. Сен эчкимге окшошпойсуң деп, сен жалгызсың деп. Анан сиңерде бир акты да кошуп коелу да. Ооба, көптөгөн. Бирок муну кимге беребиз? Сиздерге таштап кетебиз. Жакшы болот. Муну кимге беребиз деп анан айтып эле. Мага берсе экен деп. Мындай ачык эле айтып калдык да азыркы күндөчү. Мурда эмне кылабыз эми деп мындай сурай албай атсак. Азыркы күндө ушундай эле болуп калды. Сиздерде деле мисалы гүл аласызбы деп эле сурайсыз да, Ооба. Сиздин заказыңызды оформлять этелиби деп эле ачыгын эле эметебиз. Анан кийин мен кеңешип көрөйүн деген немелер болот. Анан кийин мага аябай жакты. Сиз болбосоңуз кандай кылмакмын деп заказ кылышат эле. Бизде Россиядан дагы заказдар түшөт. Биздин кыргыз мекендештерибиз көрүп аябай сүйүнүп, алыста жүрсө да жакындарына белек кылгысы келип, мен апакеме гүл тартуулагым келет деп мен аркылуу заказ кылат. Биз Ошко жөнөттүк көптөгөн заказдарыбызды. Бардык региондорго жөнөтүп чыктык окшойт деп ойлойм. Баарынан жакшысы баягы жандуу гүлгө караганда мына ушул гүлдү берип койсоң түбөлүккө тура берет экен, көпкө чейин сакталат экен. Актуалдуу болуп чыкты. Соолубайт, дайыма күлкү тартуулап, биздин маанай тартуулайт. маанайыбызды көтөрүп турат десек болот. Мына азыр ак гүл менен жыйынтыктайлы. Ооба. Анан мындай кылсаңыздар, мисалы YouTube баракчасында сиз бай конкуренция деген нерсе бар, сиздин атааңдаштарыңыз бар. Балким сиз жасаган гүлдөн алар андан дагы жакшы кылып, балким Кыргызстанда эле эмес, Орусияда, Европаларда, чет өлкөлөрдө да жасашса, мындай жасаганга мүмкүнчүлүк болбогон гүлдөр барбы? Мисалы сиз карап алып, өзүңүздүн мисалы ошол эле фантазияңыз жетпей калып, бул кандай жасаган деп таң калган. Жок, бардык эле гүлдөр оңой жасалат. Жасаса болот, Ооба. Азыр биз деген бир башка иштеп атабыз. Мындай чоң декорго азыр пайдаланып, сулуу свадебный десек оформление, ошондой иш жүзүндө иштеп жатабыз. Азыр Даяр болду окшойт, ак гүлүбүз дагы. Эми буларды жон гана мындай бир кутучага отургузуп коюшубуз керек, ошондой болобу? Ооба, мондай клей болот. Менечи клей. Буларды деген бардык эле дүкөндөрдө сатылат. Ушинтип акырын моларды кесип алабыз, лишнийлерди. Анан кийин клейлеп шпажки болот. Ошолорду коробкага акырын салып коебуз. Коробканын ичине губка салсаңыздар болот, чыкпайт. Ал жака да клейлейбиз. Сонун мына ушундай бир кармап туруп көрсөтүп коюңуздарчы, баардыгын бир кармап туруп биздин телекөрүүчүлөр дагы мындай сонун. Эң сонун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр караңыздар, жөн гана гофро депсизерби? Гофро кагазынан ушундай гүл жасап, бир гана өзүңүзгө жакшы маана эмес, жакындарыңызга кубансаңыз болот экен. Бир гана студенттер үчүн эмес, үйдө отурган эжелер бар, жеңелер бар дегендей, баягы бала багы, бала менен алектенип гана отурган айымдар дагы мына ушинтип үйдөн жөн отурбай жасай берсе болот экен. Жакшы кеңеш болду. Сиздерге ыраазычылык келгениңиздер үчүн дагы көп жөрөтө жаратыңыздар. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Рана Ташиева жана Дүниязада Ташиева болду. Ал эми биз урматтуу телекөрүүчүлөр алдыгы кезде сапарды улайлы, бизден алыстабаңыздар. Кеттик.